Ош электро ишканасынын мурунку жетекчисинин карызы бүгүн шаардык кеңештин сессиясында көтөрүлдү. Эл өкүлдөрү мындай негиз менен карыз болуп калгандыгын такташты. Бирок электро ишканасынын азыркы жетекчилери ал сумманын баары төлөнгөндүгүн айтып жатышат. Ал эми Артур Жусуев биздин телеканалга берген интервьюсунда карыз болгондугун моюндады. Чоң суммадагы каражатты бир учурда төлөй албагандыктан бөлүп төлөгөнмүн деп жатат. Төлөмдөн качкан төбөлдүн чоо жайын Даткабек Шабданбек уулу айтып берет. Ош электро ачык акционердик коомунун мурунку жетекчиси Артур Жусуев электр энергиясынан 117 миң сом карыз болуп калган. Тактап кете турган болсок, 2 жылга чукул өзү жетектеген ишканага төлөм жүргүзгөн эмес. Бул маселе бүгүн Ош шаар кеңешинин сессиясында да көтөрүлдү. Артур Жусуев Ош электро ачык акционердик коомуна 2019-жылы жетекчи болуп келген. Миңдеген кардарлардын электр энергиясына болгон карызды төлөөгө чакырып, массалык маалымат каражаттары аркылуу кайрылуу жасаган жетекчи өзү чоң суммадагы карызын төлөбөй жүрсө, коомчулуктун кызыгуусун арттырууда. Бул негизи эле Ош электро бүт Кыргызстанда электр тармактары, ушул камсыздалган ишканалар элдин канын ичип атат да. Биринчиден бул баягы жөнөкөй жарандардын 100 сом карызы болобу, 150 сом карызы болобу, 2 күн кеч калса, 1 күн кеч калса светин үзүп коюп, автоматын өчүрүп коюп, автоматически ол автомат келип улабайт. Өзү кайра көтөрүп алса деле барып уже 250 сомдой акча кошуп коет. Анан келип ошо ишкананы жетектеп, ошол ишкананы өнүктүрөм турам, ошол ишканада бир коррупцияны жок кылам деген жетекчиси келип өзү 120 миң карыз болсо, бул кандай түшүнсө болот? Биздин Кыргызстанда жетекчилер бүт эле уур экен деген түшүнүк да, мындай караганда ошондой ой кетип калат да. Анан эми негизи туура эмес да. Төлөш керек болчу. Бул жерде айтып атат эми кошуна менен спору бар экен. Кошуна менен спорун болсо, кандай болсо сотко берсең жетекчисин да. Ошол тармакты өзүң тейлеп атасың, анан өзүң тейлеп тургандан кийин 120 миң сом карыз болсо, менин оюмча бул жетекчилигин эми тиешелүү органдар биз карай албайбыз, тиешелүү органдар жоопкерчиликти караш керек. Сиз мындай чоң сумма карыз болбосоңуз керек. Бул үчүн эми мурунку жетекчинин моралдык жоопкерчилиги биринчи орунда турат. Жөнөкөй жарандарда көр тиргилик менен алектенип төлөбөй калса, электр энергиясын пайдаланууга болгон мүмкүнчүлүгүн дароо кууйт. Ал үчүн катардагы абонент арыз жазып жандырууга башка төлөм жүргүзөт. Ал эми Артур Жусуев бүгүнкү күндө Өзгөн райондук электр тармактар ишканасын башкарат. Мен жана айтып кеттим го эми. Бул просто технический ошибка болуптур эле, ошол показания счетчиктер кирбей калыптыр. Мыйзамда кандай деп көрсөтүлгөн сиздерде ушул ар бир керектөөчү же болбосо кардар кандай кылыш керек мыйзамда? Мындай да эми мыйзам деп туруп биз ар бир мына биздин инспекторлор бар, контролерлор бар, обход кылат. Биздин балдар, биздин ишкерлер толук кандуу обход бир кылда 100% аткарылбайт. Айтып атпаймынбы, бир кылда бир моментте сиз өзүңүз тууганды ашып кетесиз же тойго барып кетесиз, ошондой болуп показания снимать этилет. Бул эми ошол жерден айтып атпаймынбы, башка квартирада жашап калып, ошолго кирбей калган, ошол эле учур. Электр энергиясын сатуу бөлүмү мурунку жетекчинин азыркы учурда карызы жоктугун айтты, бирок төлөмдү өз убагында жүргүзбөгөндүгүн катачылыкка тарык кабыл алышууда. Бул убакка чейин төлөнүүчү карыздын суммасы чоң болгондуктан Жусуев арыз менен кайрылгандыгын билдиришти. Артур Баймаматович өзү бир квартирада жашагандыктан ал жерде биздин текшерүүчү кире албай жүргөн. Анан бир күн ошол счетчигин көргөнгө доступ болуп киргенде, счетчигин ичинде счетчик боюнча иштеген киловатт саат киргизилген. Ал боюнча Артурга счет извещение жеткенден кийин ал керектөөчүбүз 50 миң сом төлөп берген. Калган 73 миң сомун бизге арыз менен кайрылып, кепилдик кат берип, ноябрь айына чейин төлөп берем деп кепилдик кат берген. Ал эми мына кече октябрдын кайсы күнү экен толук эсимде жок, толук карызын төлөп берди. Биз Жусуевдин өзү менен байланышып, окуянын чоо жайын сурадык. Ал коомчулуктун алдында өзүнүн моралдык жоопкерчилиги болгондугун айтып, бүгүнкү күндө карызы жоктугун жана кандай себеп менен төлөй албай калгандыгын түшүндүрдү. Биз келинчегим экөөбүз тең иштеген үчүн биз саарлап кетебиз, анан кийин кечке мал үйгө келебиз. Ошонун негизинде контролер, ошо биздин аймакта тейлеген контролер үйгө кире албай калган экен, показанияны ала албайчы. Анан ошонун негизинде токтолуп калган. Ону мен ашын айтканда мен өзүм да билген эмесмин. Мен ойлогонмун эми келинчегим төлөп жүрсө керек деп. Июль айыларында как раз мен отпускада элем, үйдө отурсам контролер келди. Контролер келгенде мен өзүм киргизип,
показанияны көрүп жазгызып кеткен. Кеткенен эртеси мага счет алып келип берди 120 миң сом деп. А мен 120 миң сомду счетты алдым. Анан счетталары менен эле энергосбытка барып кайрылышка туура келди. Себеби азыркы учурда деле бизде ош электрода мисалы мага окшоп мисалы төлөй албай калган же болбосо көп сумма карыз болуп калса ошолорду бөлүп төлөгөнгө бизде ыкма бар да. Шарт түзүп беребиз абоненттерге арыздын негизинде. Мен да ошону пайдаланып мен ош энергосбыттын директоруна барып мен өзүм арыз менен кайрылганмын. Эмне дегенде сразу төлөп коюш мага мисалы мага деле оор келди. Ош электро ишканасында жалпысынан 400 миңден ашуун абоненти бар. Ал эми жалпы пайдалануучулардын карызы бүгүнкү күндө миллиондогон сомду чапчыйт. Таткашаптан Адлет Ушанбаев, Нурньюз. Баткенде аткезчиликтин аягы тыйыла элек. Кече 26 октябрда бажы кызматкерлери тарабынан мыйзамсыз ташылып бараткан жүк кармалган. Мында сырткары дагы бир жүк ташуучу унаада тиешелүү иш кагаздары жок таңгакталган тамеки кутулары аныкталган. Кармалган жүктөр тийиштүү кызматкерлерге өткөрүлүп берилди. 26 октябрда эрте мененки убакытта салмагы 3 тоннага чукул мыйзамсыз жүк кармалган. Анда жүк ташуучу спринтер үлгүсүндөгү унаада 350 жашык жүзүм мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлери тарабынан токтотулду. Бул жүк Кадамжар районунун Газпром участкасынан кармалды. Ош Баткен Исфана жолунда 26 бүгүнкү күнү 26 октябрь күнү 2021 жылдын эрте мененки 5:55 чамаларында кармалды. Ушу Кыргызстанга бажы союзуна кирген эч кандай тастыктачу документтери жок экен. Баткен бажысынын контрабандага каршы күрөшүү бөлүмүнүн опер кызматкерлери тарабынан кармалды. Бул жүзүмдөрдү Ош шаарына алып барып сатуу үчүн сатылып алынганын айткан жүктүн ээси контрабандалык менен ташылып бара жатканын билбегенин кошумчалайт. Ал буга чейин товар ташып иштегенин айтууда. Центр жактан арзаныраак берип калдык, сатып алдык өзүбүз эле. Жолдон эле кармадык, посттан эле өткөнбүз. Өзүбүз эле. Сомдон алдык да муну. Базарга барып эле сатабыз дегенбиз. Ушу жолдо келип кармады. Алабыз биз. Кайсы адрестен алабыз? Баткен өзүдөн. Билбейм мен Баткендин кайсы жерин. Мында сырткары ошол эле күнү кечки саат 5 чамасында спринтер үлгүсүндөгү унаада 10 коробкага таңгакталган тамеки кутучасы кармалды. Айдоочу унаанын ичиндеги жүргүнчүлөрдөн пайдаланып, атайын блокпосттор коюлган жерден өтүп кетүүгө аракет кылган. Исфандан жүктөгөн передача катары. Мен билген эмесмин. Билбей жүктөп алган. Сигарет бар экен. Ошо. Кызыкайга деп жүктөлгөн. Тосула чыгыштар барбы? Телефон чалышкан эмес. Мыйзамсыз жүк бажынын ыкчам аракети менен колго түшүрүлүп, мыйзам чегинде аракеттер көрүлдү. Аткезчиликти жоюу боюнча бажы салык кызматтары, ошон менен катар чек ара кызматы облустук ички иштер башкармалыгы элдик кошундар иш алып барууда. Мына Баткен областына караштуу Төрткүл айылында бизге коюлган мобилдик убактылуу мобилдик посттун астында кармалды. Биздин ыкчам бажысынын кызматкерлери тарабынан кармалды. Азыркы учурда биз мына бажы Баткен бажы терминалынын кийиник азыр тыкыр кароого алып келдик. Азыркы учурда досмотр болуп жатат. Шопурдун айтуусу боюнча бул Баткен областынын Лелек районуна караштуу биздин коңшу мамлекетибиз Тажикстан мамлекетинен аткезчилик менен алып чыккан аныкталды. Баткен бажы кызматы 2021 жылдын 1 январынан бери 285 факт катталганын маалымдайт. Мында сырткары 14 сотко чейинки өндүрүш иши каралган. Жыйынтыгында жалпысынан мамлекеттик казынага 8 миллион сомдон ашык айып пул өндүрүлгөн. Бактыгүл Мирадилова, Нурзат Кабылжан кызы, Куштар Абдикарулу, Нурньюз, Баткен облусу. Бажы кызматынын жаңы дайындалган жетекчилигине бул тармактан түшкөн каражаттын көлөмүн 2,5 эсеге көбөйтүү милдети коюлду.